Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Ташкөмүр шаарынын тургундары жана меймандары. Бетеев Умар инибиз мынакей ДЦП болуп төрөлгөн экен. Азыркы күндө 5 жашар. Бул эжебиздин 2 баласы бар экен. Бир кыз, бир уул. Азыркы күндө ушу уулубуздун акыбалы ушундай экен. Өзбекстан өлкөсүндө мынакей бир врач келип бутун түздөп бастыртса болот деген үмүт менен ушу апазы элге кичине кайрылып, баягындай кол сунуп турган учуру кимде ким ба жардам кылам, төмөнкү реквизиттер болот. Ошолорго кайрылып жардам кылсаңыздар сиздерден суранып кетет элек. Анткени багы эне үзүлбөгөн үмүт менен жашайт экен, балам басып кетсе экен деп. Ошон үчүн жардамыңыздардан аянбаңыздар. Эженин дагы азыркы күндө турган батарея ай сайын 2000 сомдон төлөйт экен. Батарея дагы жок экен. Ташкөмүрлүк жаран мынакей өзүңүздөр билгендей азыркы күндө Ташкөмүр шаарында уруналарды жана башка ушул кыргыз жаш күч коомдук бирикмесин эме коелу деп атабыз, кичине кайрылуу. Кимде ким багы ушу эмени көрүп аткан болсо, ушу төмөнкү видеолорго реквизиттерге байланышып, ушу эжелерге кол сунуп жардам берип коюңуздар суранабыз. Жана терең ыраазычылык билдиребиз. Канча деген инсандарга жардам берип келесиздер. Канча деген инсандар биздин катарыбыздарга кошулуп келет. Алла ыраазы болгон болсун баарыңыздардан. Кимде ким кошуп аткан болсо. Ошо мен кыргыз элинен суранып кетерим, ошо балама 200 миңдей акча керек болуп жатат. Операциясына Өзбекстанга апарып, ушун жакшырып келе алсам да билдирет.